такси мекенештерге көйгөй болуп аткан лизинг боюнча, выкуп боюнча, деги эле ушул такси сферасы боюнча сөз болмокчу. Бүгүн чалып окшойт, мага бир келин чалды да. Ушинтип лизингден алдык эле 150 адам, 150 киши машинасын алдырып коюшуптур да. Тоже кыргыз деле адамдар экен аларчы. Бирок эгерде таксопарктын карызы бар болсо лизинговый компанияга, сиз машинаңызды төлөп бүтсөңүз деле алып чыгып кете албайсыз. Өзүм байкап калдым, өзүм деле кыргызмын. Мен негизи кыргыз деп күйгөн адамдардын биримин да, негизи тарыхты окуп, жалаң кыргыз тилин мыкты сүйлөп, мен негизи бала кезден эле ошондоймун да. Мисалы, анан бир жакта карапайым адамдар, жана нормально төлөп кеткен адамдар алдырып коет да. Бүгүн ошо бир келин чалды, ошо өзүм жалгызмын. Машина алдым эле, ушу жакшынакай эле төлөп аткам, алдырып койдум дейт. Тема болуп атат бул жерде. Бирок лизинг боюнча тема болот. Лизинг боюнча коюпсуңар го. Өтө көтөрүп. Мындай болбойт. Өлө коюш керек. Базар жок, базар жок. Көрүнүп атат. Көрүнүп атат. Ассалам алейкум жамаат, ассалам алейкум. Ошо негизи айта турган сөздөр көп да бул жөндөчү. Айта турган сөздөр көп. Лизингке получается кыргыздар албай эле окшойт экен азыр кандай. Короче, мындай да. Уверенный боло албайт да. Неге уверенный боло албайт? Потому что документтер күнүнө өзгөрүп атат, реестрге түшүп калат. Мисалы мындай да. Водитель думкага кирип калып атат да. Неге думкага кирет? Потому что таксопарк силер трудовой бербейсиңер. Яндекс трудовой берет, ал өтпөйт. Ошону какой-то частый водительди ойлош керек да. Яндекс бербейт, парк бериш керек. Парк бербейт, Яндекс бериш керек. Водительге удобно болуш керек да, эки жактан деле. Ошо трудовой договор албай калат. Задумка киргизбеш керек да водительди. Биз жакында ошону айта албайсың билем. Пока силерден косяк чыкпайт. Ошондой чыкпайбы сенде дагы деген сөз. Бул сөз неге берип атам? По-любому мени көрүп жүргөндөр бар. Сенден укук алгандар. Ошол сөздү сага айта албашы мүмкүн. Ошол водитель сөзүн мен айтып берип атам. Всё равно ал ничего страшного здесь. Жок, ошо элдин баары эле башында жакшы болуп атпайбы? Жакшы болуп келе жаткан эң андан башында болуп атпайбы? Анан акырында, жакелим мындай болуп калыптыр. Короче, мындай да. Мен ошол сөздү водитель сөзүн сага жеткиз. Ошо моментте силер эмне кылышкан? Мен жигиттер, мен бул нерсени негизи айтпайын деп аткам да. Негизи айтпайын деп аткам. Мен ошону айтып коеюн. Мекендештер, кимдеги Москва шаарында жакшы подключаш керек аткан болсо, ушул астыдагы номерге караңыздар. Мурун таксопарктын проценти трудовой договор менен 5% болчу. Мен атаң силер үчүн сүйлөшүп 4%га түшүрдүм. Ал эми парковый самолетто болуп кирсеңиздер, мурун 2% болчу, азыр 1,5% болуп калды. Так что келиңиздер, Куба таксиден келдим деп иштей беребиздер. Видеону ачан көрөбүз, лайктан коюп, комментарий жазып, оюңорду жазып кетиңиздер. Так что кеттик. Ассаламу алейкум мекендештер, Куба такси каналына кош келипсиздер. Бүгүнкү чыгарылышта Москва шаарында такси мекендештерге көйгөй болуп аткан лизинг боюнча, выкуп боюнча, деги эле ушул такси сферасы боюнча сөз болмокчу. Аянтчан көрүңүздөр. Бүгүн Жанат Болбукеевке келип, конокко кичине ушу такси боюнча суроолор берейин деп. Ассаламу алейкум. Бир жолу учурашпайбы? Жакшысыңбы? Ассаламу алейкум мекендештер, кандайсыздар? Бул Жанат иним өзү Москва шаарында көптөн бери такси сферасында заниматься этет, аренда боюнча, лизинг боюнча, выкуп боюнча, ошолор боюнча кичине суроолор берип алайын деп келдим Чеке сага. Рахмат келгениңизге. Ошол негизи сен ушу таксопарк сферасында көптөн бери жүрөсүң да, көп түшүнөсүң. Анан ушул эң акыркы маалыматтарга караганда лизинг боюнча өтө көп проблема болуп кетти да. Элдер төлөп аткандар машинадан алдырып коюп атат. Аренда айдагандар машинасын сүзүп туруп качып кетип атат. Ошол жөнүндө деги эле ушул боюнча айтып берчи негизи эле. Сен жакшы түшүнөсүң да. Эми негизи таксопарк ачканыбызга где-то бир 4 жыл болуп калды, лизингке аралашканыбызга где-то бир 1,5-2 жыл болуп калды да. Андан кийин баягы ушул боюнча көп негизи вопростор бар экен, көп адамдар түшүнбөйт экен лизингтичи. Баягы көп эле лизингте экенин билбей эле башында баягы эми кыргызча элечи СТСте жазылат негизи лизинг болгон машиначы, СТСте жазылып турат особый отметкиде. Аны карабай эле выкупка алып алышып машинанычы 1 миллион, 2 миллиондорду берип коюп, андан кийин лизинговый компания алып кетсе шок болуп ошенткендер да бар экен да. Мен уккандарым боюнчачы мындан 1-2 жыл мурда азыр деле болуп аткандар бар, азыр деле билбегендер бар да. Көбүчү мисалы как бул вакуум болот го, эмне информационный вакуумчу. Көбү угат, YouTube көрөт, көрбөйт, закондорду окуйт, окубайт. Бирөөдөн угуп эле тигиндей болот экен деп ошентип эле жүргөндөр бар да, арабыздачы көп элечи эми. Кече дагы бүгүн чалып окшойт, мага бир келин чалды да. Ушинтип лизингден алдык эле 150 адам, 150 киши машинасын алдырып коюшуптур да. Тоже кыргыз деле адамдар экен аларчы. Эми бияктан именно атын айтып эме кылбайбыз, просто сүрөтөн алып кетебиз да. Лизингти машинаны алдырбаш үчүн эмне кылыш керек? Мисалы мен сенден машина алдым лизингке.
мен сенен кантип алышым керек мындай өзү мындай туура жол? Мисалы мындай да, мисалы бир таксопаркта мисалы 50 машина болот, бир таксопаркта 500 машина болот мисалычы. Ар кандай да варианттар. Анан кийин мисалы ар бир мурда общий договор менен чыкчы, азыр болсо ар бир машина ар бир договор менен чыгат да, отдельный договор мененчи. Бирок эгерде таксопарктын карызы бар болсо лизинговый компанияга, сиз машинаңызды төлөп бүтсөңүз деле алып чыгып кете албайсыз. Пока тиги мындай просрочкаларын жапмайынчачы. Ошол нерсени көбү түшүнбөйт дагы, ойлойт бардыгы общий депчи. Бардыгы общий эмес, ар бирөө отдельный договор менен чыгат. Бирок эгерде просрочка жок болсо анан кийин переоформление кылып берет да. Эгерде просрочка бар болсо, просрочканы жапмайынча переоформление кылып бере албайт да. Таксопаркчы машинаны. Ошо ортодо төлөп аткан анан ортодо мындай болот отпойбу, мисалы 50 адам деле алалы. 50 эмес, 10 эле адамды алалы. Мисалы 10 адамдан 10 бөлөк да. Мисалы кыргыздар, бизде кыргыздардын эң минус жерибиз, могу кыргыздар менен көптөн бери иштешип өзүм байкап калдым. Өзүм деле кыргызмын. Мен негизи кыргыз деп күйгөн адамдардын биримин да, негизичи. Тарыхты окуп, жалаң кыргыз тилин мыкты сүйлөп, мен негизи бала кезден ошондоймун да. Анан кийин ошол боюнча мен айтайын, эң минусубуз короче жалкообуз да. Анан кийин бир проблема болуп атса, ошол нерсени последний времяга, последний нерсеге калтырып коебуз. Мисалы той болгондо деле тойго кечигип келет, мисалычы. Кредит болсо деле кредитти кечигип төлөйт. Ошондойбуз го бизчи. Ошол нерсе үчүн мисалы 10 адам болсо, 10 адамдын мисалы бир 5өө жакшы иштесе, 5өө начар иштейт да. И ошол 10 адамдын 2-3өө обязательно проблемный болот экен да. Төлөмгө келгенде же ооруп калат, иштебей калат, же дыт болуп калат, же Кыргызстанга срочно акча керек болуп калды деп салып берет. Мындай расчет жок да, мындай расчетчу. Ошонун айынан анан кийин биз деле кыргызбыз да, таксопарктар негизи кыргыз го, баягы айтып чыгып атышат го, эмне үчүн кыргыз таксопарктар банкрот болуп атат депчи. Анткени биз кыргызбыз дагы, тиги мекендешибиз келсе, кой дейбиз да, кой деп анын немесин түшүнөсүң да. Өзүң мисалы биякта жопа болуп атсаң деле, кой деп анын немесине, положениясына киресиң да. Анан кийин ошентип бир киресиң, эки киресиң, ошентип мисалы минуска кире бересиң да. А тиги болсо өзү минуска кирет дагы, анын төлөй албай 200 миң, 100 миң уже бир ай, 2 ай уже минуска кирип кетет тигичи уже. Анан кийин уже кууп жеткенге кыйын болуп калат. Анан кийин аягында уже короче машинаны алып бер деп решение кылат, өзүчү чечим чыгарат дагы, машинаны алып коет тигиденчи. Алып койгону менен тигинин акчасы уже минуска кирип кеткен да, 200 миң. Ошентип мисалы элестетсеңер, 500 машинасы болсо, ошентип бир 10 эле адам ошентип минуска кирсе, 200 миңден мисалы канча акча болот, мисалы 2 миллион болот. Ошончолук машина лизинг алып чыгып атканы артта вложение болуш керек да. Вложение болуш керек, вложение болуш керек. Ал деле до какой-то до поры времени болот. Ал деле вечный болбойт да. Ал мисалы тигинкин жабат, бунукун жабат, тигинкин жабат, бунукун жабат, мисалы дытып болуп кетиши мүмкүн. Мисалы бирөө башынан алгандан баштап эле 10 ай, 1 жыл нормально төлөп келет дагы, 1 жылдан кийин там какой-то бир проблема болуп дытып болуп калышы мүмкүн, мотор кармап калышы мүмкүн, 2 ай, 3 ай жатып калышы мүмкүн машиначы, стодочу мисалы. Угон болуп кетиши мүмкүн, ар кандай случайлар болот да. Ошол моментте короче тигилерге уже берген акчалар уже калбай калат. Мисалы ошондой моменттер болот да. Азыр айтып кеттиң го 2 жылдан бери иштейсиз депчи. Силер ошо кантип иштеп атасыздар банкрот болбой? Эми биз деле короче мисалы мындай. Силерде ошондой бар да, жанагындай дытып болгондор бар, ооругандар бар, тияк бияк кандай болот ошондо? Бизде короче канча болду? Негизи бардык эле угуп аткан таксопарктарга айтып кетейин. Биздики неме болчу да, эч ким гарантия бере албайт банкрот боло албайм депчи. Бул как на птичьих правах да булчу, потому что машина деле СТСке ИП же О жазылган менен по закону ал уже лизинговый компанияныкы да. Мисалы ГАИге барсаңар, СТС менен ПТС менен барсаңар переоформление кылып бербейт. Лизинговый документтер керек, жана лизинговый договорлорчу. Без этого лицензия да ала албайсың, ГАИден да переоформление кыла албайсың. Это все на птичьих правах биринчиден. Экинчиден болсо, мисалы ар кандай случайлар болот, мисалы бирөө ооруп калат. Ошондой моменттерде жабабыз дагы кайра время беребиз да, чтоб кутулуп кетсин депчи максимально. Эми силерде деле болгон да көп нерсе дытып болуп качып кеткендер болду беле? Качып кеткендер болгон. Бизде бир иштеп жүргөндөн бери бир где-то бир 5 бала качып
бербей жүрүшөт да, где-то бир 100 000 200 000ден карыз. Жалар силер таппай Ошолорду атасыңарбы же табып эле просто тауып, короче, ошолордун үстүнөн азыр иштеп жүрөбүз да. мисалы качып кетти, силер эмне кыласыңар? М. Эмне сотко бересиңарбы же какой-то бирдеке бир чара көрөсүңөр да туурабы? Ооба, обязательно чара көрөбүз да. Эмне көрөсүңөр, эмне кыласыңар мисалы? Эми кармалат да ал, все рано или поздно ал все равно кармалат да, он никуда не денется да. Андай адам. Ушунчалык неответственный адамдар барбы негизи? Ооба. Ушунчалык неответственный адам. Мен мисалы могу выкуп лизинг менен иштешкенге чейин мындай таксопаркка мурда иштеп жүргөндө жакшы эле болчу го. Документин жөнөтөт, таксопаркка подключение кылат, иштейт, все, как бы проблема жок. А могу аренда менен иштешкенде и выкуп менен иштешкенде өтө чоң мындай неме экен да, проблема экен да. Потому что мисалы адамды өзүңдөй ойлойсуң да. А бирок адам сен ойлогондой эмес. Ал сен алдап аткан кандай ичинде мындай ниети кандай экенин билбейсиң да анычы. Ошо силердин парктагы машиналар деле чек арага чыгып кеткен эме болду беле момент? Жок, Кудай сактасын, андай боло элек. Ушундай болот экен го. Бизде өтө деле көп эмес, бизде аз эле машина, аз эле да. Эми анда аябай прям көп жанагындай чоң таксопарктарда болушу мүмкүн. Ошондой. Ошо акыркы времяда эмнеге ушундай көп болуп кетти да, ушундай жанагы лизинг кыргыздардын почти кыргыздар баштагандар бүт эле банкрот болуп атат да. Ооба. Бүт эле. Потому что көп алып атышат да, ошон үчүн банкрот болуп атышат. Мисалы Анан бер жакта карапайым адамдар, жанагы нормально төлөп кеткен адамдар алдырып коет да. Бүгүн ошо бир келин чалды, ошо өзүм жалгызмын, машина алдым эле, ошо жакшынакай эле төлөп аткам, алдырып койдум дейт да. Боорум ооруйт да. Мисалы мындай да, андай ошол жакшынакай төлөп аткан адамдар страдать этет да. И төлөп туруп төлөбөй ошентип 200 000 300 000 2 ай 3 ай карыз болуп туруп анан кийин машинаны таштап деле, короче, төлөбөйм деп качып кеткендер да бар да. Ошолордун айынан ошондой жакшынакай төлөп аткан адамдар страдать этет да. Ошондо эч кандай эчтеке калбайбы? Ошо алдангандар ошо. Алдангандар по закону мындай да, бул жакта чисто человеческий эле фактор болуп атат. Мисалы адам эгерде алдап коем десе, по-любому алдап коет да. Бербейм десе бербей коет. Бул жакта мындай Кудайдан коркуп, мындай адамгерчиликтүү эле болгон адам болбосо, мындай атак ишенич. По закону эчтеке кыла албайсың, только ошо Кудайга эле болот экен да. Ошондой болуп калат да, өзүнүн совестине элечи. Анан через тааныш болуп мындай неметип эле таппасаң, издепчи. А так эми көбүнчө мындай да, көбүнчө адамдар жана алдырып коюшат го. Өлүп кетсин деп коет да. Эми алар күйүп атпайбы? 1,5 миллион 2 миллион күйүп атат да. Күйүп атат. 1,5 миллион 2 миллионго күйүп атат, бирок мындай таксопарктарында группа зор да. Биздечи таксопарктардын группа зор, ушул жөндө да көп немелер бар да. Мындай водительдер болот, мындай кыргыздар элечи, өзүстүклөр эле да. Бир таксопаркка кошулат дагы, арендага алат дагы, жакшынакай төлөп туруп бир 300 эмес, эми бир 50 000 100 000ге карызга кирет дагы, машинаны сүзүп туруп тапшырып таштап туруп кетип калат. Кайра бөлөк таксопаркка алат, ал жактан дагы алат дагы, ал жактан да 50 000 100 000 аренданы төлөй албай, машинаны бузуп, аккумуляторун алмаштырып, катализаторун сатып, дөңгөлөктөрдүн покрышкаларын алмаштырып туруп, качып туруп кетет. Кайра ушинтип көрүнгөн таксопарктарды минуска киргизип ошентип жүргөн, короче, Кудайдан жөө качкан ошондой канычкирлер бар да. Көп ошондой адамдардын айынан көп таксопарктар страдать этет да. Эми силерде могу интересный момент айтып берчи, силерде кандай болду эле ушундай сыяктуулардан кандай болду эле, мындай эң интересный мындай машинаны сүзүп талкалап качып кеткендер же башкача бир моменттер болду эле, мындай кызыктуу кыргыздардан ичинен элечи. Бирөөсүн айтып бербейсиңби? Андай улар көп эле болгон, андай ситуацияларчы. Мисалы бизде башында айына бир айда бир жолу алчык да, лизинговый төлөмдүчү. Анан кийин ошондой кылып алганда бир байке болуп калды. Прям платеж келгенде бере албай калды да. Бере албай калып туруп, ал еще первоначальный берген 100 000. Еще 2 айбы 3 ай төлөгөн. Анан кийин уже төлөм келет дегенде биз ага бир заранее бир жума мурда чалып айтабыз да бардыгына. Бир жумадан кийин төлөм уже дайындап койгула тиги бу депчи. Анан кийин прям эртең төлөм деген күнү келди. Келип туруп анан кийин айттым, мен, короче, акчаны эжем ооруп калып салып бердим срочно. Не кылсаңар ошо кылгыла, эгерде машинаны алам десеңер алып койгула, бирок мага шанс бергиле. Кайра мага коюп бергиле, мондай минус кылып.
кайра 10 күндүн ичинде жабам депчи. 90 миң болчу платежду. 10 күндүн ичинде коюп бергиле, күндө 9 миңден 10 миңден иштеп жабам деди. Хорошо дедик, коюп бердик. 10 күн ичинде жапкан жок, бирок 15 күн ичинде жапты да. Кайра эле бирок 15 күн ичинде жапкандан кийин кайра уже экинчи платежу 15 күндөн кийин келет да. Уже чашкада уже бир ай назадка кетсең, уже бир күн назадка кетсең, минуска кетсең, уже кайра кууп жетиш өтө кыйын болуп калат да. Ошон үчүн мисалы эгерде выкупка алган, арендага алгандарга да совет да, күндө эртең менен турат го, турганда ар бир күндү, ар бир саатты ойлош керек да. Мисалы бүгүн эми ооруп калсаң го айла жок. Эгерде ооруп калсаң же срочный мындай неотложный дела, жумуштар болуп калса анда айла жок. Жөндөн жөн эле үйдө жатып же жөндөн жөн эле там дос постор менен аш башка барам десең, биринчи очередь эртең менен эрте чыгып же хотя бы обедтерде чыгып туруп, дос балдарыңа деле айтып же ошондой той сойго бара турган болсоң, биринчи выкуптун акчасын чыгарып иштеп коюшуң керек дагы, же аренданын акчасын чыгарып бензин куюп коюшуң керек дагы. Анан кийин кааласаң эс ал да, кааласаң выходной кыл. Анан кийин эртең иштеп коем дейт дагы, ал күнү эчтеке кылбайт, наоборот минуска кетет, өзүнүн чөнтөгүнөн акча коротупчу. Кайра эртеси күнү мисалы күнүнө 3 миңден болсо, эртеси күнү уже 6 миң карыз. Эртеси күнү кайра 6 миңди жапканча уже курсак ачка болот, квартплатасы келет же бензин куюш керек. Кайра бир күнгө кетет. Ушинтип эле капитетилип эле укмуш неме болуп кетет да, мындай снежный ком болуп кетет да. И таксопарктардыкы деле ошондой эле тема да. Мисалы бирөө мисалы 10 миң минуска кирди, унчукпай коет, макул деп. Анан кийин 20 миң минуска кирет, 30 миң минуска кирет, 40 миң минуска кирет. Күндө карап турбасаң, аныч күндө карап, күндө текшербей иште, акчаны котор дебесең, штрафтарды да карап текшерип турбасаң, аларга деле унчукпай өздөрүнүн чөнтөгүнө иштеп жүрө берет да. Аренданын неме минусту, выкупту жаппайчы, өзүнүн чөнтөгүнө иштеп жүрө беришет же эс алып жүрө берет жыргапчы. Анан кийин бирдеке болсоң айтат да, чалсаң. Мен ошондо бир жума ооруп калдым, ошонун 3 күн акчасын төлөбөй эле коеюн, 3 күндүкүн төлөйүн депчи. Сен лизинговый компанияга, таксопарк без разницы, мисалы, лизинговый компаниягачы, мисалы, же банкка без разницы, мисалы. Ал ооруп каласыңбы, оорубайсыңбы, по-любому төлөнүш керек да. Ошол нерсени түшүнбөйт да көбүчү. Айтат, мен иштеген жокмун, машина ордунан жылган жок, мен эмне үчүн акча төлөйм депчи. Не жалко, эгерде мындай собственный машина болсо, макул деп койсоң болот. Бул лизинговый машина да, бул банктын машинасы да. Ошон үчүн тоже алып атканда дагы жете өлчөп бир кетиш керек да. Мен иштей аламбы, иштей албаймбы депчи. Эгерде алгандан кийин до конца барыш керек да. Жана сөз бар го, если боишься, не делай, если делаешь, не бойся дейт го. Алгандан кийин ошо күндө расчет кылып, эртең менен мынчага чейин, обедке чейин иштеп, выкуптун акчасын чыгарам дагы. И обедтен кийин мынча иштесем, мен квартплатам, тамак ашым, үй бүлөмө акча чыгат экен деп ошондой расчет менен иштеш керек да, күндө иштеш керек. Эгерде бир күн иштебей калсаң эле уже назадка кетесиң да. Ошону тоже нужно иметь в виду да. Шаха келди, кел Шаха. Ассалам алейкум Шаха, кандайсың? Жакшысыңбы? Ассалам алейкум, кандайсың? Жакшыбы? Соктор. Жок, тема болуп атат бул жерде. Бу жакта лизинг боюнча тема болот. Лизинг боюнча. Коюпсуңар го. Өтө өтө. Мындай болбойт. Өлө коюш керек да. Базар жок, базар жок. Көрүнүп атат. Көрүнүп атат. Ассалам алейкум жамаат, ассалам алейкум такси, туугандарыбыз, мекендештерибиз. Азыр Биякта эме боюнча тема болот. Выкуп боюнча, лизинг боюнча алдангандар. Оюң барбы? мен билбейм, туура бир неме дей албайм, но азыр өтө проблема болуп аткан нерсе Москвада ушул. Өтө бардыгында выкупун алып туруп койдум, машинаны алып туруп калды деп. Ошондо таксопарктардан болуп атабы вина? Короче, мындай болуп атат. 50 на 50 болот. 50 на 50 болуп атат да. Бул жакта жалаң эле, мисалы, өткөндө сиз дагы тартыптырсыз. Жалаң эле ошо таксопарктарды күнөөлүү болуп, таксопарктар жаманаттуу болуп атат да. Мен как таксопарк иштеткен адам катары ошо өзүмдүн оюмду айтайын дедим да. Биз мындай алдап кетели, тигинтип кетели, минтип кетели деген эч ою жок адамдачы. Эгерде андай ой болсо, билинет да. Анан кийин бизден может экинчи частьты табабыз, там может бизде иштеген, таксопаркта иштеген балдарды чогултуп, ошолордон да может интервью аласыңар, мисалы. 0 пробегтен баштап, ошо 1 жыл, 2 жылдан бери иштешип жүргөндөр бар бизденчи. Жок, эми ойлойм да, мен сага мындай сөз бердим, мага водительдер иштеп кетет. Эми водитель касек кылбаса, таксопарк деле касек кылбаса керек деп ойлойм да. Потому что таксопарк акча тагып атат, туурабы? Ошо водительдерден акча тагып атат, күнүнө акча кетет. Эми водитель зон иштеп атат да. Жөндөн жөн эле таксопарк аренде касек кылып машиналарды лизинг алып кетип калбаса керек деп ойлойм да.
все равно обоюдно эки жактан кесек болсо керек. эки жактан тең. Бул Эки жактан. каждый мындай индивидуально караш керек да, ар бирөөнүчү. Ошондо 4-5 водитель кесек кылып койсо, жакшы жүргөн водительдер виноват болуп калып атат. Ооба да, ошолор страдать этип калып атат да, Страдать жакшы этип жүргөн калып водительдер. Ошол Мен 4-5 не адамдын кылат эми айынан. ошолор? Не кылыш керек эми? Кантип уже машина алдырып койду, машинаны алып кетип калды. Какой-то все равно. Ага жеткирбей, тоже ага жеткирбей ал мисалы жашынакай эле мындай төлөп жүрсө эле бир 2 ай 3 ай шанс берет да. Лизинговый компания делечи, банк деле предупреждение берет. Эгерде ошого жетип баратса, айтыш керек ал делечи. Водительдерди чогултуп ага айтыш керек, тоже план Б болуш керек ага делечи, чтобы то есть ошондой адамдар страдать этип калбаш үчүн алар менен заранее нужно договориться, да, чтобы мирно, чтобы все это решить, да. Анан кийин жөндөн жөн эле мындай бир күн төлөп келатып, жашынакай болуп келатып эле анан бир күн алып кетип калбайт. 2 ай 3 ай мурда эле башталат бул. Таксапарк эле өзү Москвада проблема болуп калыптыр азыр. Азыр закондор аябай неме болуп кетти. Бардык жактан кысым болуп атат азырчы. Мисалы, азыр эмне үчүн машиналар арзан болуп кетти? Эмне үчүн арендага мисалы машиналар көп азырчы любой жакта? Из-за того, что реестр киргизип койду, электронный болуп калды жана немелер, печатьти киргизип койду миграциондун аркасынан. Көбүнчө кыргыздар иштечмес белек, мигранттарчы. Из-за этого аябай сложный болуп калды да. Закон жактан кызып атат. Самозанятый дегенди киргизди мурда, без самозанятый эле неметчиге эле, иштечиге эле. Страховканы, лицензияны өчүрүп коюп атат, лицензиянычы. Озгопту киргизди, обязательное страхование гражданской ответственности депчи. Көп жактан аябай кысым болуп атат. Анын үстүнө вот самозанятыйды айттым а. Анын үстүнө таксопарктарды дагы аябай текшерип атат. Мурда текшертишмес таксопарктардычы, налоговый служба. Азыр кээ бир таксопарктар 3 күн болду. Плюс штрафтар да кымбаттап 3 күн болду. Реестрге киргендерди дагы машиналар алып келип ташып. Ооба да. Потому что эгерде реестрга кирип, реестрда болсо водитель 500 000 штраф алат. Штраф салат Таксопаркка. Таксопаркка, потому что ал ошондо таксопарктар подкручение кылып атканда, машинаны берип атканда реестрдегини текшере албайбы? Текшериш керек. Ошон үчүн доступ барбы текшергени? Текшергенге доступ бар, открытый доступ. Открытый. Ал мисалы мисалы чыгып калат водительдер, аны чалып, сен реестрге чыгып калыпсың, машина тапшырып. сен мисалы неме го Яндекске самозанятыйга өтөйүн десең, парковый самозанятыйга же самозанятыйга өтөйүн десең, эгерде реестрда болсоң, неметпейт, өткөрбөйт. Эмне үчүн? Анткени ал болбойт да. Лицензияны да биринчи, экинчи этап кылып койду го. Эгерде биринчи этап эле чыгып, экинчи этап жок болсо, аэропорттордон, вокзалдардан заказ бербейт. Эмне үчүн? Анткени ал жакта постоянно рейд болот да. Эгерде ал жактан экинчи этап жок болуп, анан кийин заказ кылып жүргөн болсо, анда Яндекске штраф салат, таксопаркка штраф салат. Из-за этого бербейт ал жактан заказдычы. Описание болуп. Шака, сен жакында таксопарк ачам атасың. Подпучашка. Менде мынандай проблемаларды угупчу. Эркекчи өзү таксопарк ачайын деп атты эле, өзү ачам. Бирок азыр пучевой лист кылып атасың. Азыр пучевой лист. Пучевой лист канча сомдон болот? Пучевой листти акчасын айтпай эле коеюн. Арзан, эл кат бардык берип атат го. Ошондой эле, эч кандай кичине мындай да. Мекендештер, анда путевой лист электронный керек болсо, ушу шаха номери турат, шаха чалып туруп путевой листти кылсаң болот. Менде, братан, 24 саат поддержка чалат, түшүнбөй калса, проблема болсо, медик, техник 24 саат связьда. Кандай проблема болуп калса, любое время чалса WhatsApp. Чалбасын аке, WhatsApp'тан жазсын да сразу. WhatsApp'тан жазып коеласыз номерге анда. Сразу подключение болот. Теманы башта өйдө. Да, эмнени кошуп кетесиң? Да, эмнени кошуп кетсем. Ошо негизи айта турган сөздөр көп да бул жөнүндөчү. Айта турган сөздөр көп. Лизингке получается кыргыздар албай эле коюш керек экен азыр каметте. Же кандай? Короче, мындай да. Мисалы, ар ким мисалы мындай да. Эгерде лизингке албай эле коеюн, выкупка албай эле коеюн деп, арендага эле айдап жүрөйүн десең, арендага деле акча берип атасың го. Арендага деле азыр 3300 ошол. Примерно экөө бирдей эле да, ошол эле акчаны бересиң арендага делечи. Просто выкупка алганда майын өзүң алмаштырасың, эгерде бузулса өзүң ремонт кыласың, болду, ошол эле разницасы. А так чем убакыт коротуп арендада жүрө бергенден көрү лучше выкупка алган выгодный да. Эгер бирок ишеничтүү таксопарктан алгыла дагы, анан кийин өзүңөр дагы мындай уверенный болуп туруп алгыла, то что иштей аласыңарбы, тартып кете аласыңарбы мисалы. Уверенный боло албайт да. Неге уверенный боло албайт? Потому что документтер күнүнө өзгөрүп атат, реестрге түшүп калат. Мисалы мындай да. Мисалы шаха мындай да. Документтер мисалы
күндө өзгөрүп кете албайт эмес. Эгерде сен мисалы документтер тура болуш үчүн эмне керек? Сахарова керек, трудовой договор керек, Сахарова керек, трудовой договор керек, регистрация керек официально жашаган жериңдечи. Амина болор. Амина же бумажный, уже азыр Амина болуп калды. Болду. Андан бөлөк эчтеке деле керек жок. Ошол нерселерди эле убагында кылып эле, мисалы, убагында Сахаровага барып, сразу эле 1 айдын ичинде Сахаровага барып, Сахарованы алып, зеленый картаны, красный картаны. Убагында трудовой договорду жазатып, анан кийин убагында регистрацияны койсо эле эч кандай проблема болбойт. Водитель думкага кирип калып атат да. Неге думкага кирет? Потому что таксопарк силер трудовой бербейсиңер. Яндекс трудовой берет, ал өтпөйт. Ошону какой-то частый водительди ойлош керек да. Яндекс бербейт, парк бериш керек. Парк бербейт, Яндекс бериш керек. Водительге удобно болуш керек да эки жактан деле. Ошо трудовой договор албай калдык. Задумка киргизбеш керек да водительди. Биз жакында ошону жазап берип атканбыз, трудовой договордучу. Анан кийин ал жактан кичине проблема болуп калат экен. Эмне үчүн проблема болуп калат экен? Аны токтоттук да пока азырынча. Бирок азырда иштеп атабыз. Бөлөк фирма ачып, отдельно фирма ачып, жакында өзүбүздүн таксопаркта иштегендерге жазап беребиз да. Трудовой договорчу официальный болот, ал базада болот. Эмне үчүн токтоттук аны? Потому что биз өзүбүздүн эле ИПга ООго алып берип аткан болчук. Ал немеде ООдо, ИПда таксопарк бар. Таксопаркта бар болгондо ошол таксопаркта иштегенде ал мисалы иштейт дагы ошол жакта трудовой занятость бар. Бирок ал жакта иштейт дагы, минимальный зарплата эле коет да, тиги жаккачы 20 000, 30 000 элечи. Анан кийин айтат да, эмне үчүн айына 200 000, 300 000 иштейт экен бул? Бул жактан 20 000 болуп эле доход көрүлгөн дагы, ошодон эле бир 10 000, 15 000 налог төлөйсүң деп туруп, ошон үчүн 2 жыл, 3 жыл өткөндөн кийин дагы ошон үчүн неметип коюшу мүмкүн да. Налоговый служба. Да зачисление кылып, еще налогту дагы штраф кылып, короче, неметип штрафовать этип коюшу мүмкүн да. Не маленькая сумма будет, ошонун баардыгын эсептеп чыгат кайрачы. Ошон үчүн аны токтоттук дагы, пока бөлөк неме ачып атабыз да. Бөлөк ошону Кудай буйрса жакында болот, аракет кылып атабыз ошону. Водительдердин проблемасы таксопарктан полезный нерселерди бериш керек да. Полезный нерселерди беребиз бизчи. Өзү трудовой договор жазап беребиз биз деле, электронный трудовой договор. Кисартты ачып берип атабыз. Лицензия кылып берип атабыз, страховка кылып берип атабыз. Справка об отсутствии судимости, жанагындай майда чүйдө нерселердин баардыгын эле кылып берип атабыз, мисалы. Аттестациядан өтүп, жанагындай блокировка немелери болуп калса, ошолордон колубуздан келишинче жардам берип атабыз, мисалы. Эгерде биздин колубуздан келбесе, бөлөк тааныштар бар. Сага бир грубый сөз. Кап болбо. Силер таксопаркыңар бар, иштеп атасыңар, 50-60 машина бар, нормально все. Силерден укукту алып жүргөндөр балдар бар. Сен уверенно айта албайсың, билем. Пока силерден косяк чыкпай атат. Ошондой чыкпайбы сенде дагы деген сөз. Укукта бул сөз неге берип атам? По-любому мени көрүп жүргөндөр бар. Ошо сенден укук алгандар. Ошол сөздү сага айта албашы мүмкүн. Ошол водитель сөзүн мен айтып берип атам. Соронун ал ничего страшного здесь. Жок, ошо элдин баары башында жакшы болуп атпайбы? Жакшы болуп келет, эң андан башында болуп атпайбы? Ана акырында, жакеле мындай болуп калыптыр. Короче, мындай да. Мен ошол сөздү водитель сөзүн сага жеткиз. Ошо моментте силер эмне кылышкан? Мен жигиттер, мен бул нерсени негизи айтпайын деп аткам да. Негизи айтпайын деп аткам. Мен ошону айтып коеюн. Бөлөк жанагы немелер бар го. Бөлөк жана машинасын алдырып коюп атышат. Машинаны неметип коюп атышат го, алдырып коюп атышат. Лизинговый компания алып кетип атат. Анан кийин мындай да, биздики ИПга неметилген да. ИПга алынган биздикичи бардык машиналар. У нас назад пути нету. Биз мисалы алдырып коюп туруп, анан кийин оо болсо, банкротство кылып койсо болот да. ИПны билесиң, банкротство кыла албайсың ИПнычы. Либо төлөйсүң, либо карыз болосуң да. Так что бизде назад пути нету. Биз в любом случае до конца ошо машиналарды чыгарып туруп төлөшүбүз керек до конца. Кудайга шүгүр, жакшы эле кетип атабыз азырчы. Андай минуска деле кирген жокпуз. Анан кийин анча-мынча бизден машина алып, анан кийин төлөй албай, машинасын алдырып коюп, кап болгондор бар экен, өздөрү штраф кылып коюп, анан кийин элдерге слухтарды, группаларга мындай слухтарды коюп бериптир да. Булар деле банкрот болот, булар деле жабылат депчи. Ал көрө албагандар айта берет ошол нерсеничи. Убакыт көргөзөт эми. Мен деле кыйын болуп укмуш нерселерди обещать эте бербейин, бирок колубуздан келишинче аракет кылабыз да до конца. Аны таза эле иштешебиз. Мен бизден башынан баштап иштегендер билет да, биз кандай иштейт экенибиздичи.
эгерде мисалы өзүнөн эле мындай күнөө кетип өзүнөн эле косяк кетпесе, а так биз жактан кетпейт да. Анан кийин ошо биз до конца аракет кылабыз. Кудай буйрса мына уже 1 жылдан кийин уже биринчи машиналар чыга баштайт уже Вукуптан. 1 жыл эле калды Кудай буйрса. Андан кийин да 2 жыл, 3 жыл максимум ошо машиналарды неметебиз, чыгарып беребиз Кудай буйрса. Ошонун үстүндө иштеп атабыз, аракет кылып атабыз. Мекендештер, бул видео менен эмнени айтмакчыбыз? Негизи айдоочулар өзүбүзгө да өз ответственный карайлы. Ар бир жерге бирөө баары үчүн баары бир үчүн деген ушул сөз экен да, жана лизинг боюнчачы. Ооба. Кошумча сөздөр болсо кошуп кетиңиздер. Кошумча сөздөрдү эмне деп айтайын? Эми мисалы мындай да. Ар ким мисалы өзүн тарбиялаш керек да. Мисалы могу жакта байкерлер деле бар, көп биякта таксопаркта иштегендер бар. Эми мисалы бирөө айтат го, жумуш болбой атат, иштей албай атам деп жаловаться этет го. А көрүп атасың да биякта мисалы бир 100дөй водитель бар да. Иштегендер иштеп эле атат. Күндө 10 миңден өйдө 15 миңден 10 миңден иштегендер бар. А кегестер болсо иштей албай эле жүрөт. А по сути мындай карай келсең, не кылып жүрөт десең, ал күндө бир 4 саат иштейт, 5 саат иштейт, PUBG ойнойт, аэропортко барып чайханада 4-5 саат отурат, балдар менен там аш-сашка кетип калат, футбол, эми өзүнүн убактысын туура пайдаланганды билбейт да. Мисалы бир суткада 24 саат бар го. 24 саатты мындай туура пайдаланыш керек да. Бир 8 саат, 10 саат эле, 8 саат, 10 саат эле иштеп койсун, калган 10 саат, 12 саатты уктасын, там каалагандай пайдалансын да. Ошол жетет да, ошондой иштесечи. Бирок ошону туура пайдаланганды үйрөнүшүбүз керек да. Анан ар ким өзүн тарбиялаш керек. Ар ким өзүн тарбиялаш керек. Такси деле оңой эмес болуп калды өзү дос. Такси деле оңой эмес деп. Анда кандай оңой жумуш бар? Оңой жумуш жок да азыр. Бул жагда бар. Любой нерсе, любой жумуш кыйын да. Оңой жумуш жок азыр. Блогерлердин эле жумушу оңой деп айтып бериши мүмкүн, мисалы элдерчи комментарийге хейтерлер жазабы? Блогерлердин жумушу. На самом деле блогер болсоң, там монтаж кылыш керек, тигинчи керек, мынчы керек. Тоже любой нерсе проблема бар. Азыр Кубака 1 сом таппай атат бул видеодон. Бекели азыр жумуштан калтат. Туурабы? Азыр иштеп жүрсө болот эле бундай видеонун не кереги бар? Иштеп канча кылбайбы? Монтаж кылат. Просто элдерге маалымат берип коюп атабыз. Элдерге маалымат берип. Оюңар болсо жазып кетиңиздер. Кимдер алданды, кимден алданды, кандай оюңар бар, ошону жазып кетиңиздер. Путеводитель боюнча шаһарга кайрыңыздар. Московскийде негизи Белес деген парк, кыйын парк жакшы чыгып атат деп мактап кое бербейм да. Ооба. Ошо аманбыз анда. Макул. Ассаламу алейкум. Ишиңиздерге ийгилик, бекемден соолук. Чайханага баралы, 4 саат отуралы. Деле. Иә. Таксисттер ушунтип эле отуруп өткөнсүң да чайханада 4 саат. Отурабыз. Бирок бүгүнкү планды толтуруп койдук да, Вукупты жабып коюп турган отурабыз. Лизинг Вукупты жабылдыбы? Жабылды. Точно, э? Арендан жабылды. Мен аренда төлөбөйм. Мекендештер. Ооба деп койдум. Чайханага отурсаңар да нече? Бар жаап отурула макулбу?